Kırgızstanda 7 жылдан ашып kaldı. Şu жылда баштайбыз, Кобуз шаарды видео байкоон коебуз деп, бирок ишке ашпай жүрүп, мына азыр ишенимди айтып атасыздар. Проект даяр, тендер жакшы өттү убагында. Бул тактап кетүү нерсе. Февралда баштасаңыздар, кайсы убакта бүтөт баардык полный установка болуп? Келишим боюнча, графиги боюнча 90 күндөн 180 күнгө чейин каралган. Бирок азыр графиктен кичине астыгыраак болуп атабыз. 15-16 декабрда биринчи ошол фаза боюнча 10 комплекс, жол кезиши боюнча 17 скоростной комплекс, 10 баягы переносной комплекс азыркы убакта келди уже. Керектүү документтер уже алышты, баягы Госстрой боюнча, Бишкеклав архитектура боюнча азыркы учурда уже бар, иштеп башташты. 3 подрядный компанияны алышты, иштеп атышат. Демек, күзгө жетпей толугу менен установка болуп бүтөт экен. Июнь айына чейин ошо биздин графигибиз толугу менен именно биринчи этап бүтөт. Мына бизге берген маалыматтарыңыздарда 111 аппарат комплекс Бишкек боюнча депсиздер, туурабы? Жалпы канча керек экен Бишкекти толук камсыз кылуу үчүн? Бул именно биринчи этапта эң кырсык болуп турган жолдорду жол кезиши коюлган болчу. Азыркы этап, экинчи этап боюнча 230 каралып атат. Азыркы убакта камтылган, балким дагы өсөт. Дагы убакыт бар, 2 жумадай, 3 жумадай иштеп турабыз. Экинчи этапка да тендер өткөрүлөбү же баары камтыганбы бул проектке? Жок, ага да сынак өткөрүлөт. Мына бардыгы мына экинчи этап 6 айдан башталса, бардыгын камтап качан 100% камсыз кыла аласыздар? Экинчи этапты мо 1 айдын ичинде мөөнөтүндө жарыялап, 2 айдан кийин уже жыйынтыгы чыкса, жылдын аягына чейин экинчи этапта толугу менен ишке ашат. Пландаштырып атабыз. Кубатбек Алишеевич, баары айтып атабыз, эми бул өзүн актайт деп, туура өзүн актаган проект. Бул көптөн бери ишке ашпай, эми багашылганы калды. Ушуну өкмөт өзү алып барса болбой беле, ушундай вариант караган жоксуздарбы? 1 миллиарддан ашык сом экен. Себеби айтып атпайсыздарбы, 1-2 жылда өзүн өзү актайт деп. Туура. Ошол акча Кыргызстандан алса жакшы болот эле го. Эмил Токтокунович, биз мына апрелде келгенде ушул тапшырма турган өкмөттүн алдында. Эгерде биз анан дагы эң негизги маселе ушул жогорку кеңеште дагы бизге ошондой тапшырмалар берилген, бул тез аранын ичинде жасоо зарыл деп. Эгерде биз өкмөттөн ушуну жасайбыз деп турган болсок, ал бюджетте биринчиден 2018 жылдын бюджетинде каралган акча жок болчу буга. Ал акчаны издешибиз керек болчу, акча таап анан киргизишибиз керек болчу. Определенный средстваны биз киргизишибиз керек болчу да. Анан биз азыр деле мына ошол түшкөн акчанын 70%-ын биз мамлекеттин ичинде калтырып атабыз. Бирок башка бирөөнүн алып келген акчасынын эсебинен, эми акча алып келгенден кийин сөзсүз түрдө кредитке алсаң деле процент аласың да, ошол сыяктуу булардын дагы кичине пайдасын коюп берип туруп, ошолордун акчасына жасап атабыз да. Азыр бул биринчиси, экинчиси абдан чоң риск болчу. Бизде биринчи жолу жасалып атат. Өзүңүздөр билесиздер, элдин баары мына өзүңүз да айттыңыз, байкап калган. Буга чейин 2-3 жолу мына ишке ашпай атып туруп, анан акырында мына ишке ашканы турат. Ишке ашпай калуу коркунучу дагы бар болчу. Өзүбүз жасайбыз деп ишке ашыра албасак, дагы ушундай маселе чыкмак. Ошондуктан биз жанагы биринчи этапты жасап атканда ошо рисктердин баарын минимизация кылуунун максатында дагы иштедик. Азыр мына экинчи этабында азыр карайбыз. Биз өзүбүздүн эсептен да кээ бир жерлерди ушул карап көрсөкпү деген ойлор бар. Бардыгын болбосо дагы. Бардыгы канча этап менен бүтөт? Экинчи этап башталса 1 жылдан кийин. Жалал Абадта, Ошто, Ысык, Нарын шаарлар менен канча этап менен жалпы бүтөт? Биз экинчи этапка бардык республиканын чоң шаарлары менен чоң трассаларын киргизип атабыз экинчи этапка. Бир нече лот болуп калышы мүмкүн, бир нече лот болуп. Анан ушул экинчи этап менен аяктаганда биз республика боюнча баарын камтыйбыз да. Эми
Жоопкерчиликти ким алат бул жерде? Вега компания өзү алабы же комитет сиз аласыздарбы? Ушул сапаттуу иштеп кетишине. Жаңы бул эми азыр жаңы технология чыгып атат да, жаңы технология менен установка болуп сапаттуу иштешине ким жооп берет? Эмил Токтогонович, биз техникалык тапшырмада берилген бар шарттарды жазылган, ошол барын шарттарын биз көзөмөлдөйбүз, биз жоопкерчиликти алабыз. Рахмат. Эми буюрса ишке ашып кетсин, көп жылдан бери ушу элдин деле тилеги ушул. Ишке ашып кетсе жакшы болот, буюрса биз колдойбуз. Рахмат, Эмил Токтогонович.